Саламатсыздарбы? Эл аралык жаңылыктар топтому менен тааныштырып, Наяз Ашматов. Трамп НАТОдан чыгууга олуттуу карап жатканын билдирди. Ал мындай кадамды Альянстын Иранга каршы Американын операциясын колдоодон баш тарткандан кийин ойлонуп жатканын айткан. АКШ лидери НАТОга мүчө болууга эч качан көнбөгөнүн айтып, Альянсты кагаз жолборс деп атап, Путин муну түшүнөрүн кошумчалады. Трамп ошондой эле АКШ Европа үчүн Украинага жардам бергенин, бирок ал Европа өлкөлөрү жакынкы чыгышта Вашингтонго жооп кайтарбаганын жана аны колдобогонуна ишенерин билдирди. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Иранга каршы аскердик операциялар алдыдагы 2-3 жуманын ичинде, балким андан да эртерээк аякташы мүмкүн экенин маалымдады. Ал ошондой эле олуттуу жетишкендиктерди белгилеп, Ирандын башкаруу түзүмү иш жүзүндө туруксуз болуп калганын, муну режимдин алмашуусунун бир түрү деп эсептегенин айтты. Ал азыркы Иран жетекчилиги алсыз экенин белгиледи. Президент Иран менен түзүлгөн келишим аскердик операцияларды токтотуу үчүн зарыл эмес экенин, башкача айтканда АКШ аскерлерин кандай болгон күндө да чыгарып кетерин белгиледи. Америка Иранга каршы согуш баштаганына 1 ай болду. Анда АКШ Иран боюнча 11 миңден ашык бутага, анын ичинде ракета өндүрүүчү жайларга жана деңиз кемелерине сокку урганын кабарлаган. Мен жөн гана Ирандан кетишим керек. Биз муну жакында жасайбыз. Алар кулашат. Балким 2 жуманын ичинде, балким 3 жуманын ичинде. Биз аларга абдан каттуу сокку урууну көздөп жатабыз. Кечинде биз ракета жасоочу эбегейсиз көп объектилерди талкыладык. Сиз окуган же жазгандай, биз көпүрөлөргө сокку урабыз жана айрымдарына сокку урдук. Бирок эгер алар сүйлөшүүгө макул болушса жакшы болот. Бирок алар макулдашабы же жокпу, маанилүү эмес. Биз аларды артка кайтардык. Аларга биз кылган нерсени калыбына келтирүү үчүн 15-20 жыл талап кылынат. Израиль Ирандагы АКШнын кургактагы операциясына катышпайт деп билдирет Израилдин 12 каналы. Жалпыга маалымдоо каражаттары Вашингтон чыр-чатакка катышуусун кеңейтүүнү карап жатканына карабастан, Израиль күчтөрү Ирандагы АКШнын кургактагы операцияларына катышпайт деп билдиришүүдө. Эгерде АКШ кургактагы чабуулун баштаса, израилдик жоокейлер катышпайт, деди аскердик кызматкер 12 каналга. Аскердик аналитиктер кургактан басып кирүү Вьетнам согушунун масштабындагы стратегиялык ката болот деп эскертишти. Ливандын түштүгүндө акыркы 24 сааттын ичинде Хезболла менен болгон салгылашууда 48 израилдик аскер жаракат алды. Ал арада Ливандын куралдуу тобу Израилдин күчтөрүнө FPV дрондорун колдонуп жасалган соккулардын жаңы видеосун жарыялады. Анда Хезболла Ливандын түштүгүндө Израилдин дагы бир Меркава МК-4 танкын жок кылганы кабарланууда. Шаршемби күнү эртең менен Ирандын Израилдин борборуна жасаган ракеталык соккусунан кеминде 14 адам жаракат алды. Дагы 11 адам жеңил жаракат алган. Тез жардам кызматтарынын маалыматы боюнча, ракетада кассеталык уктарлардын баштары болгон. Ал уктарларды кеңири аймакка чачыратат. Бней Брак жана Тель-Авивде бир нече соккулар катталган. Ал жерде ракета учурулгандан кийин сирена жагырган. Бней Бракта имараттын талкаланганы тууралуу кабардан кийин куткаруучулар уктарлар тийген жерлерге шашылыш барышты. Жакынкы чыгыш темасын улай, Ирандын ракеталары Бахрейндин Хамал шаарындагы өлкөнүн эң ири телекоммуникациялык компаниясы жана Amazon Web Services серверлеринин мекени болгон Баттелко компаниясынын башкы кеңсесине тийди. Мындан сырткары, Ирандын дрондору Ирактын Курдистан провинциясынын Эрбил шаарындагы британиялык Кастрол компаниясынын мунай заводунда кол салды. Бириккен Араб Эмирлиги АКШга Ормуз кысыгын күч менен ачууга жардам берүүгө даярданып жатат деп билдирет Wall Street Journal агенттиги. Басылма булактарга шертеме берип, Эмираттар эл аралык коалиция идеясын жайылтып жатканын жана Бириккен Улуттар уюмунун Коопсуздук кеңешинин чечимисиз эле аскердик операцияга катышууну жокко чыгарбай турганын билдирет. Буга кысыкты минадан тазалоо жана кеме жүрүү коопсуздугун камсыз кылуу кирет. Буга чейин Иран Бириккен Араб Эмирлиги согушка катышса, Перс булуңунун инфраструктурасына сокку урам деп эскерткен. Ормуз кысыгы дүйнөлүк энергетиканын негизги артериясы бойдон калууда. Ал жерден мунайдын болжол менен 20% өтөт. АКШ аймакка аскерлерин көбөйтүп, 3-чү учак ташуучу кемесин жөнөтүп жатат. Орусиянын Ан-26 аскердик учагы Крымда кырсыкка учурап, 29 адам каза болду. Орусиянын коргоо министрлигинин маалыматы боюнча, Ан-26 аскердик транспорттук учагы аннексияланган Крымдын үстүнөн пландуу учуп бара жатып кырсыкка учурап, экипаждын 6 мүчөсү жана 23 жүргүнчү каза болгон. Учак менен байланыш 31 мартта үзүлгөн. Орусиянын маалымат агенттиктеринин маалыматы боюнча, учак жарга кулаган. Орусиянын коргоо министрлиги учакка эч кандай зыян келтирилген эмес деп билдирген. Алдын ала маалыматтарга караганда, кырсык техникалык мүчүлүштүктөн улам болгон.
Шейшемби күнү Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Фолькер Тюрк Израилде 30 мартта өлкө парламенти кабыл алган мыйзамды жокко чыгарууга чакырды. Анын айтымында ал палестиналыктарды гана өлүм жазасына тарткан мыйзам болуп эсептелет. Ага ылайык палестиналыктар үчүн дарга асуу жазасы демейки жаза катары белгиленген. Ошондой эле өлүм жазалары 90 күндүн ичинде аткарылышы керектиги каралган. Бул өзү эл аралык гуманитардык укукту бузуу болуп саналат. Дүйшөмбү күнү Израилдин парламенти палестиналыктарды өлүм жазасына тартуу боюнча мыйзам кабыл алды. Ага ылайык Израилдин бар экендигин таанабай, өлкөгө чабуул жасагандар дарга асылат. Бирок ал Израилдин жарандарына да тиешелүү болгону менен сынчылардын айтымында аталган мыйзам израилдиктерге каршы колдонулушу күмөн. Батыш жээктеги Рамала шаарында палестиналык туткундардын үй бүлөлөрү нааразычылык акциясына чогулуп, мыйзам аларды кабатыр кылып жатканын айтышты. Менин уулума операция жасашты жана бул чечим ага да колдонулушу мүмкүн, колдонулбашы да мүмкүн. Бирок мен уулумдун өмүрү үчүн корком. Кечээ түнү биз уктаган жокпуз. Туткундун энеси катары жана башка туткундардын энелери сыяктуу эле алардын бири дагы бул кабар чыккандан бери уктаган жок деп ишенем. Израиль демократия институтунун юриспруденция профессору Моркай Креницер жогорку сот акыры мыйзамды жокко чыгарышы мүмкүн деп билдирди. The likelihood of executions in the near future Жакынкы келечекте өлүм жазасына тартуу ыктымалдыгы анчалык жогору эмес. Менимче израилдик судьялар өлүм жазасына терс мамиле кылышат. Анткени ал жалпы адеп ахлакка да, жөөт адеп ахлагына да каршы келет. Бул мыйзамдын негизги көйгөйү ал бир эле типтеги террорист, киши өлтүргүчтөрдүн этникалык тегине жараша айырмасын жаратат жана бул мыйзам алдындагы теңдик принцибине каршы келет. Бул жогорку сотту аны жокко чыгарууга чакырган ачык иш. to strike it down. Эл аралык сын пикирлер айтыла баштады. Палестиналык качкындар боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун агенттигинин кызматтан кетип жаткан жетекчиси Филиппе Лацерини бул кадамды дискриминация деп атады. Appalled by this abject law. Биз бул объективдүү мыйзамга абдан таң калдык. Мен аны жогорку сот четке кагат деп үмүттөнөм. Менимче мен демократиялык өлкөлөрдү кайра киргизип жатканын билбейм. Андан тышкары бул өзгөчө дискриминациялык мыйзам болмок. Анткени ал негизинен калктын бир гана категориясына багытталган. Discriminatory law. Европа биримдигинин өкүлү Ануар Элони да бул кадамды сынга алды. Израилдеги өлүм жазасы боюнча мыйзам долбоору Европа биримдигинде бизди абдан тынчсыздандырат. Бул артка карай ачык кадам. Өлүм жазасынын киргизилиши жана мыйзамдын дискриминациялык мүнөзү. Палестина бийлигинин туткундар боюнча министрдин эсептөөсүнө караганда 45-тен 47-ге чейинки палестиналык туткунга киши өлтүрүү боюнча шектелип, соттун чечимин күтүп жатышат жана эгерде мыйзам күчүнө кирсе, алар өлүм жазасына тартылышы мүмкүн. Кремль Украина менен согуш дагы 1-2 жылга созулушу мүмкүн деп эсептейт, деп билдирет Bloomberg агенттиги. Маалыматка караганда сүйлөшүүлөр туңуюлга кептелгенин жана АКШнын көңүлү жакынкы чыгышка бурулганын, дипломатиялык чечимге болгон үмүт азайганын билдирет. Украина жазында Орусиянын жаңы чабуулун күтөт. Бирок эгерде эч кандай жылыш болбосо, Орусия маанилүү инфраструктурага чабуулдарды күчөтүшү мүмкүн. Москванын 2026 жылга карата максаты сүйлөшүү позициясын бекемдөө үчүн Донбассты толугу менен басып алуу бойдон кала берери белгиленди. Орусиянын танкери Кубага 100 000 тонна мунай жеткирди. АКШнын жээк күзөт кызматы санкция жарыяланган орусиялык Анатолий Колодкин танкерин Кубага мунай жеткирүүсүнө уруксат берди деп маалымдады The New York Times кести. Ал 2 деңиз кемеси аймакты кайтарып жүргөнүн жана кемени кармоого аракет кылышы мүмкүн экенин, бирок Дональд Трамптын администрациясы аларга чара көрүүгө буйрук бербегенин айтты. АКШнын президенти өзү 29 мартта журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Вашингтон Гавананын 3-чү өлкөлөрдөн мунай алышына каршы эместигин, анткени алар аман калышы керектигин билдирген. Кремль Анатолий Колодкин кемеси Гаванага жетип келгенин тастыктады. Москванын расмий өкүлдөрү Орусия Кубага жардам берүүнү өзүнүн милдети деп эсептей турганын жана аралга мунай жеткирүүнү уланта берерин билдиришти. Таиландда апрель айынын башында температура 60 градуска чейин көтөрүлөт. Жогорку ынымдуулук сыртта жүрүүнү чыдагыс кылат. Таиланд бийлиги жергиликтүү тургундарды жана саякатчыларды жакындап келе жаткан коркунуч жөнүндө эскертти. Улуттук метеорологиялык башкармалыктын алдын ала божомолдоруна ылайык апрель айында өлкөдө температура өтө жогору болот. Жылуулук индекси 60 градус Цельсийге чейин көтөрүлөт. Бул адамдарга терс таасирин тийгизип, ден соолукка олуттуу көйгөйлөрдү жаратышы мүмкүн.
Март айынын ортосунда өлкөдөгү жылуулук индекси болжол менен 52 градус Цельсийге жеткен. Ал эми Таиланддын түндүк жана түндүк чыгыш аймактарына күн катуу ысыган. Берүүбүздүн аягында кытайлыктар үй кызматчы роботун жасашты. Гуманоид пантера 4 дөңгөлөктүү шассиде жүрөт жана тар мейкиндиктерде маневр жасай алат. Бирок анын негизги артыкчылыгы ал тамак жасай алат, төшөк сала алат, батирди тазалай алат жана башка көптөгөн нерселерди жасайт. Сиздер бүгүнкү күнгө алынган маанилүү делген эл аралык жаңылыктар түрмөгү менен таанышалыңыздар. Саламат болуңуздар.